Республиканской спартакиады Кыргызтелекома. Бул 26 жолу уюштурулуп жаткан мелдеш Кыргызтелекомдун кызматкери арасындагы эң ири масштабтуу иш-чарага айланды. Республикалык деңгээлдеги спорттук оюндардын алкагында волейбол, футбол, таяк тартыш, стол тенниси жана башка көптөгөн оюндар уюштурулган. Турнирге өлкө боюнча 8 команда катышууда. Областного филиала. Спорттун маанилүүлүгү бул коллективди биринчиден биримдикке чакырат. Bir komanda misali birimdik болбосо эч качан жеңе албай, тута албай, жакшы жетишкендиктерге жетишпейт. Экинчи элдин ден соолугу, ошо кызматкерлердин ден соолугу чыңалат. Кыргызтелеком телефон аркылуу аймак жана шаар аралык байланышын уюштурган Кыргызстандагы ири мамлекеттик телекоммуникация компаниясы. Анын негизги максаты республиканын ар бир кардарын бүткүл дүйнө менен баарлашуусун түзүү. Компаниянын карамагында азыр республика боюнча 4000ге жакын мамлекеттик мекеме интернетке туташкан. Булар шаарларда гана эмес, алыскы региондорго да, жада калса өтө татаал жерлерде жайгашкан мамлекеттик мекемелерге интернет берилген. Азыр силер билесиңер, Кыргыз Республикасы бул тоолуу, өзү география боюнча жеткенге кыйын мектептерге да интернет менен камсыздадык да. Ошол боюнча көп жумуштар аткарылган. Дагы айта кетчү нерсе, бул тартылган линиялар мамлекеттик мекемелерге гана эмес, карапайым эл да колдонсо болот. Бардык айылдардын тургундары биздин райондук филиалдарга кайрылып, же сервис борборлорго чалып, же онлайн эле сайт аркылуу арызды таштаса болот да. Байланыш кызматкерлерди спортко кызыктыруу, алардын жашоо образын активдүү кылуу жана аймактар арасындагы ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулган иш-чара жыл сайын мыкты өтөт. Ага катышып жаткан кызматкерлер кызыгуу менен катышып таймашышат. Айрыкча командалык оюндар, кичи футбол менен волейбол биримдиктин чыныгы үлгүсүн көрсөттү. Мен бул спартакиадага 2010 жылдан бери катышып келемин. 15 жылдын ичинде спорт боюнча жана уюштуруу боюнча сапаттары абдан көтөрүлдү, өстү. Жылдан жылга Кыргызтелекомдун иш процесстери алдыга жылып атат. Кудайга шүгүр, мындан ары дагы жакшы болот деген үмүттөмүн. Мен ушу 2010 жылдан бери волейбол боюнча келип жүрчүмүн. Быйыл стол тенниси боюнча келип атамын. Мындай командалык иш-чараларды ар дайым уюштуруп туруу кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо менен бирге алардын биримдигин арттырып, аймактар арасындагы достукту чыңдайт. Спорттук оюн Ысык көлүнүн жээгинде 2 күнгө созулат. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.